Конституциялык палата экс-президенттердин кол тийбестигин алып салуу боюнча адвокат Нурбек Токтокуновдун өтүнүчүн карады. Бул кабар коомчулукта качан, кантип, кимдин деген суроолорду күчөттү. Кол тийбестикти алып салган процедура жок деп, ошон үчүн Конституцияга каршы деп чечим чыгарды. Анткени мурун даже президенттен деле кол тийбестигин алып салса болчу. Азыр да болот. А экс-президент болсо такыр эле кол тийбестигин алып салганга да жок, мүмкүнчүлүк жок болчу. Конституциялык палата ушундай чечим чыгарып, өкмөткө, анан кийин жогорку кеңешке ушундай милдетти жүктөп атат. Адвокат бул аракет экс-президенттерден да иштеп жаткан президентке өтө маанилүү дейт. Кол тийбестик болсо анда ал сот реформаны ойлобойт да вообще. Ал билет, биякта аткара берет да. Экс-президенттердин кол тийбестиги боюнча маселеге жогорку кеңеш депутаттары да кайрылып, анын аша чапкан жактары бар деп жатат. 2003-жылы кабыл алган мыйзамда кол тийбестик толук бар экен да, экс-президентте. Демек бүгүнкү күндө экс-президент болгон жаранга эч кандай жол жобосу жок экен, жоопко тартылыш. Мурунку президент Бакиевдин эсиңерде болсо, инилери, агалары бүт баары охранамен жүргөндө. Себеби мыйзамда ушундай жазылган болчу. Биз ушуну тактап атабыз. Жашы жетпеген туугандар деп жазып атабыз. Болгондо деле аялы, бала чагасы. Айрымдар адвокаттын Конституциялык палатага кайрылуусу бул ишти тездетип, кол тийбестикти алууга жол ачты деп жатышат.